Assalamu alaikum Camat жылқы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Иса Балбандын үйүнө Жалабаттан коноктор келиптер. Бүгүн мына чоң аламан улак болгон турат. Кудай кааласа мына аттарды бүгүн даярдап алышат. Азыр Жалабаттык туугандар менен таанышып, аттар менен таанышып коелу туугандар. Сиздер кунт коюп көрүп туруңуздар. Азыр мына баштайбыз. Assalamu alaikum Musa ake. Hoş geldingер. Бүгүн сиздин азыр шу жерде Жалабаттын аттары менен бир тааныштырып койсоңуз. Азыр ат күйөрмандар көп. Анын үстүнө берде бардыгы кыргыз аты экен. Кыргыз атка азыр спрос аябай чоң болуп атат азыркы учурда. Аламан улакка кыргыз аттарды жакшы баалап алышат. Азыр Өзбекстан, Казакстан, коңшу өлкөнүн балбандары дагы көп кызыгып көп кетип атат азыркы учурда. Şu аттарды siz birden bir tanıştırıp koysunuz. Мынучу эме бизде основном Жалабатта көпчүлүгү билет да, бизде баягы тектүү аттардын уругун буйт. Ошол жерде азыр бүт эле жалаң тектүү аттар. Уругу ошол аталары 50 жыл, 40 жыл нарак жака баргандар да. Бардыгы азыркы учурда улакка чуркап жүргөн аттар, Бергенми ошактан ошончо жолдон жалаң тамай аттар келген да. Сонда нерде палвандар дагы бар. Анан Иса палвандыкына келдик, рахмат. Тоду, тойлорун сойду. Жакшы эс алдык, тойго барып аш жеп келдик азыр. Ошол ону базар коргондун аты, ошол нарк көктөн баштайлы чекедеги. Ошол көк ат базар коргондун аты Көкжал деген. Көкжал деген ат. Тектүү ат, бирок ата немелерини билбейт экен. Кыргыз ат негизи уругу. Таза кыргыз ат. Өткөндө бизден Окенде Уларбек палвандардын улагында балалуу уюга таштаган. Азыркы учурда улагы тамай булардын, Андан кийинки майор. Каранова. Ошо Нурбек Саевкердин аты. Нурбек Саевкер жакында алды. Ошол бул көп сорундарга таштаган ат бул. Бунун негизи атагы жакшы экен, азыр атактуу эле ат экен. Тагы бундугу баягы Жалабатта Дакан урука такалат. Дакенге дең. Атактуу көп жерде айтылып келген Дакан, Ооба, Дакан, ооба. Булардын уругу ошо Дакандын уругун бүт эле билип калды ошо улакчылар, улакчылар. Ошо майорду жакындан бир көрсөтөлү. Баары бир көрсөтпөй. Мына туугандар, майор деген ат ушул экен. Жүзгөзү чекир көзү бар экен, могу көзү чекир экен. Жана кабактарын карагыла, могу. Кичине жылдырып коюңчу, аркага жетелеп коюң. Башты карагыла туугандар, кабактары. Жана бар. Төш дезеңер төш. Жана. Майор деген ат ушул болот туугандар. Ошо жалданган майор. Буйруза бүгүн улакта ошо аттарды бүт бардыгын көрүп чыгабыз. Негизи ушу майор таанымал ат экен, майордагы сорундары аябай көп экен. Кийинки атка өтөлүчү Муса аке. Бул Торатты айтың эми. Торат базар коргондун аты Көк алма. Полковник деген ат. Полковник деген ат. Көптөн бери чоалып жүрөбү? Ооба, көптөн бери чоалып. Жаныбар. Генерал деген. Генерал деген ат ушул болот экен. Генерал. Генерал экен. Сорундары машина, пай, наркы беркелерге таштап жүргөн. Бул да кыргыз ат. Мынакей туугандар. Чоң экен бул аттар, негизи кыргыз аттардын чоңдорунан экен бардыгычы. Генерал деген ат ушул болду туугандар. Onu жанагылайлы, буну тарткы билен, onu да айтып коеюн. Нарк көк да. Азыр темир көк түстөгү ат экен. Ушул ат боюнча дагы маалымат бериң. Не деген ат бунун аты, кличкасы? Тектүү ат, бизде бир чулак ат бар эле. Базар коргондо. Базар коргондо, Ошол аттын баласы теге уругу жарап келген Нурбек Чабендес. Бир жагынан Саевкер ошонун аты. Ошол кулунан баккан кулгазык кылып. Кол бала экен да бул азыр, Кол бала, ооба. Бүгүн улакта атайын жүктөп келдик. Bunun kilçkazı ne деген ат?
Bunun klичкасыны мен терминатор деп коем, өзү 5 жети деп коет да. Мына bunun 2 хайван аты бар экен. Кайсысы көңүлүңөргө туура келсе ошосун айтсаңар болот экен. Терминатор же болбосо 5 жети экен. Başı dağı ayağı жарашыктуу экен başı өзүнө. Кыргыз ат туугандар булар. Жерде Россия, Польша андай зат жок. Таза кыргыз. 11 at var, бардыгы өзүнүн кыргыз булар. Жалабаттан бүгүн 11 ат келди улака, Исаныкына 11 at келди. Исаныкына. Таза бардыгы кыргыз жылкы. Жерде Польша, Россия алардын каны жок, эч биринде. Жүрүнчө ушуну аркы бурул ат көтөйгүн. Бурул атты айтыңчы бул. Неме? Какы. Какы деген кличкасы бар экен мынакей. Какынын баласы да. Төштүгүндө. Түгү Бакалектин какысы деп коет. Бул өзү какы деген ат. Бизде Нокенде Жаки деген акабыз бар, ошонун аты болгон, ошонун баласы. Ал азыр какы азыр Жалал-Абадта. Аны көпчүлүгү тааныйт экен анда, какы деген. Бул өзү түгү хандын уругу да, Казакстанга кеткен хан деген ат барлы. Ошол аттын уругу. Бул ошо хандын небереси болот. Түзмө түзүлөчү. Жамай неберesi экен. Какы баласы болот. Атасы дагы бар. Азыр дагы бүгүн дагы келди жүктөп Жалал-Абадка. Жакек ошо какыны Жалал-Абадка 18 000 долларга саткан да. Жазында атасы. Азыр бунун аты да какы экен да азыр, э? Какы. Бакалектин какысы деп коет буну. Бакалектин Көп сорундарга таштайт. какы деген аты уш экен туугандар. Көпчүлүктөр билген уккандар болсо, ар кандай улакта. жакшы ат экен. Какысы деп коет буну. Тамай. Ар кандай Кулагы тамай. чоң жийин, кичинекей жийин. Түгү дагы ошо өтө күчтүү ат да булардыкычы. Линиясы жакшы экен, э, каны. Хандын небереси, прямой небереси. Өзүнүн ругу атасыңар туугандар. Нокенде ошо бир эле Жакекеде калган болчу, ошо хандын баласы. Ал дагы азыр Жалал-Абадка кетип сатылып кетти. Өзүбүздө да. Алар урук алабыз деп, бирок улакка дагы чабып, дагы деле чуркап атат. Жашы өтүп калса деле. Жашы өтүп калса деле. Шерге дагы жүктөп келди, бүгүн дагы улакта көрүнсө керек. Азыр ошол аттын уруктары азыр көппү силерде? Бизде эми таркап кеткендери көп, бирок мындай промой тегиз балдардын ушул бар, анан кийин ошо азыркы Жакекеден кеткен какы бар да, ушунун атасы бар. Анан калгандары уже мындай 3-чү, 4-чү, 5-чи, 8-чи болуп кетти да. Жакыныраактар азыр ушулар экен да азыр, э? Кечеги күнү какы деген ат. чыкты Нүкүп балбан. Нүкүп албан 3 таптыр. Тайга таштады акырында. Акыркы чоң сорун тай экен, тайга таштады. Мурда күн эле 3 күн болуп калды, 2 күн. Мына туугандар, какы деген кандай дейсиз? Кайсы жактын какызы эле бул? Хан, Нокен. Нокендин, э? Бул хандын уругунан экен туугандар, Казакстанга кеткен атактуу хан деген аттын небереси болот. небереси болот экен бул. Азыркы учурда жакын канына ушулар экен. Жанар. Муну айтыңын, каратты. Бул карат. Какынын кулундары барбы? Бул неме? Бул Шеркат бай деп коет. Бизде Нокенде көп жакшы аттарды кармаган Совет бай деген акабыз бар. Ошонун аттын балдарынан өкүл баласы болуп ошонго берген. Таза карабайыр, быйыл жакшы багылдап. Мусаке му моюн анча-мынча Россия аттарда да мындай моюн болбойт, а? Моюн аябай жоон экен. Караң. Мен буну биринчи көргөндө Россия жылкысы окшойт деп ойлодум эле. Быйыл негедир ат ушундай жетилди, каледе жетилди да. Быйыл жакшы бакты. Кабактарын да бир көрсөтөйүнчү жаныбар. Кабактарын арага туугандар. Ошол алабукалыктар кардалы болуп чакырган экен, алып келди бул балабыз анча. Бүгүн көрөбүз дептир да анда. Жоон жылкы экен. Кыргыз жылкы бул да таза. Жанар. Озу жабызын алып коюңчу. Ошол Торатка кеп калдык. Мусаке Торатты айтың эми. Нокенин аты. Нокенин аты, э? Нокенде бир улакка чыркап жүргөн бир неме деген касап деген ат болгон. Ошол аттын балдары. Бул улакка эми үйрөнүп атат. Жашы 3 асый. Мурун балдар жакшы. Бири чаба, бири чаппай ошентип калган экен. Бирок азыркы күндө жакшы да. Жакшы улактарга ошол атайын чоң жыйынга салайлы деп алып келди. Улактарды көрүп жүрдүбү негизи чоң улактарды? Көрүп жүрдү эле.
Bak. Торат. Бул да кыргызат туугандар. Берде жүргөн 11 аттын бардыгы кыргызат. Эч кандай канунда бөлөк жылкар жок. Şu Torat'ta айтып коюң. Бул да Нокенин Тораты. Чоң багышта. Бул дагы азыр бунун да бир шериги Совет байда, ошо жакшы аттарды кармаган Совет бай деген агабыз бар Нокенде. Ошонун аттын шериги бар. Анан булардын атасы ошо бизде алиги баягы Маршал деген аттын уругун кармаган Улашаба деген бар. Атасы ошолордо жүрөт. Азыр айгырга коюп атат ошо чагында. Тектүү жакшы аттардан. Азыр монун кличкасы кандай, Мусаке? Жөн эле Торат деп коет. Торат. Негизи аттардын азыр аты менен айтпасаң, көпчүлүгү баягы аттарын адаштырат, анан кайсы ат экенин билбей калат экен да. Ошон үчүн дагы азыр аттар атка ат койгондагы ушу жакшы жагы бар экен. Бизде ошо тектүү аттар жалаңы. Мунун сыны аябай жакшы экен, а? Симпатияй айтканда красавчик. Күчөлөрү карагы, баштарын. Шунун ошо шериктерине баягы бизде базар койгондо Бакы Руслан деген палуандар жалаң ошо Совет байдын аты менен чоң улактарда машина, кош орундарга таштап жүрөт. Бул Жалал-Абадта Бектур деген бир каз бар. Ошонун аты прямой Сургоён деген бар го бизде, атактуу Сургоён деген урук. Сургоён. Сургоёндун уругунан бул. Сургоёндун уругу. Мунун азыр аты барбы, кличкасы барбы? Бунун атын эми Бектурдун аты деп коет болду. Бектурдун аты. Азырынча ошентип таанып тура берсин, а, Бектурдун аты деп. Латы Бектурдун. Анан буйруза эми элчилик. Амаят бүгүн көрсө дагы болот улактачы мунучу. Негизи көрсөтүп коюлган себеби мындай. Келип калсын неме да. Сатылбай турган нерсе жок. Значит, баазы келсе, бардыгын сатасыңар куда каласыз, а? Любой сатат. Буйруза сатпаймын деген адам жок аттычы. Басына келсе сатылат. Мына туугандар, негизи бул аттардын сатыла тургандары бар экен. Улагы бардыгыныкы жакшы экен. Аламан улакка келип аттарды улакка чуркаганын көрүп алсаңар болот экен. Мусаке, сизге бир суроо бар да? Кең, ошону жооп берип коюң ушуга. Неге мен билишимче Жалал-Абад тарапта аттын уругун өтө көп болот да? Бизде мына акыркы где-то бир 10 жылдан бери ошентип кууп калды да. Неге дегенде бир 10 жылдан мурун Россиядан алып келди, Польшадан алып келди аттар бир. Тамай жарай бербеди да. Анан бизде эгерде ошо уругунан кууп алсаң, өзү жарабаса эми баласы жарайт да. Эми алиги ат чуркабай, тап чуркайт деп коет го. Туура айттыңыз. Ошентип бир жакшы таптаган көзүбүздүн кара байырлар жакшы экен да, бизге өзүбүзгө көнүп калган. Негизи улактан эртеден кечке чабылса дагы эч нерсе болбойт, эртеси деле дагы чабып. Ошондо бизде азыр основной бир 80%, 80% өзүбүздүн аттарга өтүп кетти. Бул эми демек практикадан өткөн нерсе экен да. Ошол себептен урукту жакшы кылат экен. Азыр эми ушуну сен атайын тартасың, ушул аттар бүгүн ошактан атайын жүктөп келди, эртеден кечке чабышат азыр баардыгы ушуларды. Кайра жүктөп алып кетет анан кийин. Польша, Россия жылкылары менен чаба албайсың, бир күн улакка кечкери. Алар белгилүү палуан Айбектен бир комментарий алып коеюн. Айбек палуан, биздин Нокенин Айбек деген палуаны көп деген Өзбекстандардан бери барып чабып келип жүрөт. Айбек атты байлап бияка келсеңиз эми. Ал жашайам 40ка чыкты. Белгилүү коеюн. Келиң. Кем алты да ка. Жакшы видеого чалган. Бунун эч жакшы түштүн кереги жок. Бул эми өзүбүздүн бардыгыбыз. Айбекке бери карап коеюн. Кең. Айбекке. Салам алейкум. Тырыспы? Жүрүспү? Аке, сизди мына балбан атактуу балбан экенсиз. Эми сизден бир эки сөз болсо да алып калайлы. Эми мында атактуу балбандардан бардыгы аксыга деп келе бербейт. Ошого бир эки калоо тилегиңизди айтып, бүгүнкү балбандарга бир жакшы калоолорду айтып коюң. Не дейт элеге, бүгүнкү мынакей ушунча адамдын башын бириктирип аткан ушу Улаш аке экен. Улаш аке амча кылган эки сандары кабыл болсун. Ушу балдарынын уайым көрүп Айтканыңыз келсин. көрсөнчү, тойлордо улансын. Калган келген балбандар да жакшы ийгиликте, тынчамаш, жакшы өйдө кырсыктан алыс болуп, Айтканыңыз келсин. Амин.
Рахмат сізге. Сага дагы рахмат. Өзгө таанытып жүрөбүз. Ахмат бүгін аман эзен чабып, аман эзен үйлүңөргө кайтып алгыла туугандар. Рахмат сага. Жанагы эми айтып коюң эми, калган аттарды чаба турган балбандар кимдер эми? Азыр аттарды көрсөт. Балбандар жок эле аттар таптык азыр. Балуандар ашка кетти. Азыр жок экен тилекке каршы. Ушул атты табамын куда каласам мен. Тайсон деген ат болот. Бокенин намысын коргогон. Болду. Тайсон деген ат ушул ат экен туугандар. Азыр да көрсөтүп Bunun кеттик. atası Altınbek Süleymanov'a ketken ha? Şerigi. Şerigi. Şerigi экен. Абжал деген. Азыр Азыр эми алды го. бауыз төгө таштаган ат. Чоң жыйында. Мына туугандар ушу менен видеону жыйынтыктайлы. Буйруса улактан көрүшөбүз, улактан дагы аттарды көрүп, мүмкүн болушунча тартып бергенге аракет кылабыз. Буйруса ушул аттардын да байгеге тыштагандарын тартканга аракет кылабыз. Анан могу аттарга кызыккандарга туугандар. Бияктан Муса деген акенин номерин калтырып кетем мен, описанияга жазып коем. Ошол жактан байланышып, не только ушул аттар эмес, башка кыргыз ат же дагы ат издегендер болсо, ушул акеге чыгып байланышып, ат суразаңар болот, тай суразаңар болот. Тай дагы бар жогун таап беребиз, жылкы аттуунун. Ошол бүт атты неме кылган балдар номерин жаздырып коем сагачы. Азыр бунун бардыгынын номерин жаза албайм. Мен экөөнүкүн же үчөөнүкүн гана жаза алам. Болду. Негизи жазуу жанага батпай калат. Мен бу аттарды тааныштырып коеюн дедим да мен бул негизи өзүм жылкыга кызыгам деген. Ошого улактыга чаппайм. Барып кимдин аты, кайсыл ат кандай жарап атат. Сиз мындай айтканда саяп керек андай. Көрүп жүрөм да көздөп карап. Жакшы. Болду, анда эмесе Муса аке, рахмат сизге. Mayli, Кош келипсиңер. Бүгүнкү улакка ийгилик силерге. Болду.